Тажикстанда кармалган кыргызстандыктар мекенине кайтарылды. Тажикстанда кармалып турган 12 кыргыз жараны мекенине кайтарылды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Тажикстан чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталып кармалган Баткен облусунун 5, Ош облусунун 2 тургуну 13-14 мартта Кыргызстанга кайтарылды. 26 февралда Бишкек шаарынын 2 тургуну бошотулган. Кармалган жарандарга Тажикстан соту айыппул салып бошоткон. 23 февралда Баткен жана Согди облусунун жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин Тажикстандын аймагында кармалган Лейлек районунун 3 жашоочусу мекенине кайтарылган. Аларга мамлекеттик чек ара сызыгын бузгандыгы үчүн эскертүү берилген. Учурда Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз өткөн деген айып менен Тажикстандын 15 жараны Баткенде 2 айга камакка алынган. Алар Кыргызстандын мыйзамы боюнча жоопко тартылат. Баткен облус бийлиги бардык массалык маалымат каражаттары аркылуу жана айыл аймак башчылар эл менен жолугушуп, чек арадан өтүү эрежелерин түшүндүрүп жатканын билдирди. 16 мартта өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджобай Ахмадзода жолугуп, Лейлек районундагы Кулунду жана Кайрагач көзөмөл өткөрүү бекетин ачууну сүйлөшүшөт. Бул өткөрмө бекеттер пандемиядан улам жабылган. 22 февралда Баткенде облустук акимчиликтин алдына 100дөй киши чогулуп, түрдүү себептер менен Тажикстанда кармалып турган туугандарын бошотуп берүүнү облустук бийликтен талап кылышкан. Алар 20дан ашуун кыргызстандык жаран чек арадан мыйзамсыз өткөн, аткезчилик менен товар ташыган деген негизде Тажикстанда кармалып турганын айтып чыгышкан. Анда облустагы өкмөттүн өкүлү Өмүрбек Субаналиев 16 февралда кармалган кыргызстандыктарды алып келүү боюнча чара көрүп жатканын билдирген. Булак чындык медиа. Жер үйдөгү фабриканын ачылышына Жапаров барат. Путин онлайн катышат. Президент Садыр Жапаров 17 мартта Таластагы жер үй кениндеги алтын иштетүү фабриканын ачылышына барат. Ачылышка Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин телекөпүрө форматында онлайн катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Азаттыкка билдирди. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгандалган. Бул кен алтындын өлчөмү боюнча Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар экени кабарланган. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук орусиялык Орус платинасы компаниясына таандык Восток геолодобыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын альянс ишканасы түзүлгөн. Ишкананын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө берилген. 2020 жылдын октябрь айындагы башаламандык маалында аталган кенге белгисиз адамдар кирип барып, имараттын талкалап, өрттөп кетишкен. Ишкананын жетекчилиги анын кесепетинен кеминде 10-15 миллион доллар зыян тартканын билдирген. Булак Азаттык чекиткейчи. Чек ара маселесин чечет. Камчыбек Ташиев Тажикстанга барат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстанга барат. Бул тууралуу анын жардамчысы Өткүрбек Рахманов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Маалыматка ылайык, бүгүн 15 мартта УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун Самаркандек айылына барып, саат 14:00 жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Ошондой эле Ташиев Лейлек районуна барып, коңшу Тажикстан мамлекетине сапар алат. 16 март күнү Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара боюнча мамлекеттик комиссияларынын жетекчилери жолугушат. Анда Камчыбек Ташиев коңшу өлкөнүн тийиштүү жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, деп айтылат билдирүүдө. Булак аралаш маалымат. Мелис Мырзакматов. Ошто шайлоо таза өтпөйт. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов бул тууралуу журналист Адыл Акжол уулуна берген интервьюсунда айтты. Ал 12 мартта президент Садыр Жапаров менен жолугуп, шайлоого байланыштуу маселени талкуулаганын билдирди. Анын сөзүнө караганда, өлкө башчы шайлоо таза өтөрүн айтты. Мырзакматовдун маалыматы боюнча, бирок Ош облусунда шайлоо өнөктүгүндө мыйзам бузуу болуп жатат. Административдик ресурс аябай колдонулуп жатат. Алдын ала эле айтып коеюн, шайлоо таза өтпөйт. Муну алдын алыш керек, деп айтыла турчу жерлерге айтып жатабыз. Бишкек менен Ошто шайлоонун айырмасы ат менен төөдөй. Бишкекте таза өтөт, Ошто андай эмес. Бишкек шаардык кеңешине 25 партиядан 1820 талапкер, Ош шаарында жергиликтүү кеңешке 9 партиядан 702 талапкер катышууда. Бишкек жана Ош шаардык кеңештери 45 мандаттан турат. Шайлоодон утуп чыккан саясий партиялар 4 жыл иштейт. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталган. Ал 10 апрелге чейин созулат. Булак аралаш маалымат. Үңкүр тоо маселесинин бурмаланбаган чындыгы. Чырга чекит коюлду.
Айрым достор жоктон барды жасап жибересиңер да. Унгар тоого мындан ары кийлигишпейбиз деп турго өзбек туугандар. Мындан башка жетишилген келишимдерди да санай кетсеңер болмаганча болду. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик визити биз күткөндөн да жемиштүү болуптур. 127 миллион долларлык келишим түзүлдү. 550 миллион долларлык 60 долбоор ишке ашмай болду. Уставдык капиталы 50 миллондон 200 миллион долларга жете турган Кыргыз-Өзбек фонду иштемей болду. Айыл чарба, жеңил өнөр жай, энергетика, туризм, ишкердик багыттагы жана башка ири келишимдер түзүлүптүр. Буга чейин талаш пикирлерди жаратып келген Унгарто Өзбек тарап мындан ары эч дооматтап экенин билдиришиптир. Кыргызстандагы Сок анклавындагы 7 өткөрмө пункттарынын ишин тартипке салуу, карым катнашты жөнөкөйлөштүрүү маселелери чечилиптир. Чек араларды делимитация, демаркация маселелерин ыкчам ишке ашыруу макулдашылыптыр. Билим берүү, илим, маданият жаатында да маңыздуу келишимдерге жетишилиптир. Белекке берилген 20 тез жардам жана бир вертолет 20 жылдан бери тоңуп турган эки элдин мамилесин кайрадан жибитти. Тескери жазган сайттарды жоопко тартуу керек. Сөзсүз, президентибиз Садыр Жапаровдон талап кылалы. Болбосо жакын арада ушул сайттар бизди төбөлөштүрүп, жарандык согуш ачканы калды. Бурмалап, жулмалап эле элди чабышырып жатат. Бизге тынчтык керек, деп жазат өзүнүн Facebook баракчасына Бактыгүл Иманбек кызы. Бакыт Дегенбаев: качан өнүгөрүбүз белгисиз, бийликте эч кандай план жок. Ата мекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы менен Маек: экономикалык чыныгы абалыбыз кандай? Инвестиция салууга кызыктар чет өлкөлүктөр чыгып жатабы? Кыргызстанда ушул күндөрү экономикалык абал өтө оор десек болот. Ишкерлик чөйрөдө маанай ортодон төмөн. Өткөн жылдан бери пандемия болуп, шайлоо өтүп, бийлик алмашып, шайлоо иштери дагы деле уланып келет. Чек араларыбыз жакшы иштей албай турат. Чет мамлекеттер менен да байланышыбыз өтө жакшы эмес. Учактар учуп келбей, келген товарлар жок эсе. Инвестиция кылабызбы, кылбайбызбы? Эртең эмне болот? Бир айдан кийин, бир жылдан кийин эмне болот? Өзүн өзү актайбы? Банкрот болуп калбайбызбы? Кылган инвестициябызды жоготуп албайбызбы? Деп арсар болуп турган мезгил. Былтыр экономикабыз 10%га чейин төмөндөп кетти. Бул өтө жаман көрүнүш. КМШ өлкөлөрү боюнча эң артта калган өлкөгө айландык. Азыр президент, премьер-министр ишкерлик чөйрөсү менен жолукканга аракет кылып жатат. Бирок так, кыска нуска программаны мен көрбөй жатам. План жазышат, бирок эч жылытарлык эмес. Качан өнүгөбүз? Ага эч кандай план, мөөнөт жок. Кандай чаралар көрүлөрү күмөн. Кымбатчылык күч алып, кризис күчөп турган чак. Бүгүн эле статистикада чыгып жатат. Тамак аш боюнча да өзүбүздү камсыз кыла албай турабыз. Ошон үчүн президент, премьер-министр, өкмөт ийгиликтүү болобуз десе, тез арада чукул чараларды көрүүлөрү зарыл. Ал чаралар дагы популярдуу эмес болушу мүмкүн. Айтор, эл да кыйналып турат. Мал саталы десе, чек аралар жабык. Сырттан товар алып келели десе, ага ыңгайлуулук жок. Контрабанда күч алууда. Бүгүнкү күндө өлкөнү өнүктүрүү үчүн тез арада мыкты план керек. Жамиля Нурманбетова, Азия News газети.